Талаш шаарындагы номер 6 Сагын Абдуллаев атындагы орто мектеби кыргыз тилинде сабак берген көп жылдык тарыхы бар мектептердин бири. Мында эмгектенген Нуркыз Асылбек кызынын 5 жылдык тажрыйбасы бар. Жаш болсо да балдарга татыктуу билим берүүгө тырышат. Кесипти өзүм тандагамын, өз калоом менен бул кесип мага аябай жагат. Кичинекей балдар менен иштеши мен үчүн сыймык. Ошолорго татыктуу туура билим берүү дагы менин жоопкерчилигим. Айтат эмеспи, фундамент бул башталгыч класстардан депчи. Ошондуктан бул кесипти мен өтө баалаймын, сыйлаймын, ардактаймын да. Жаш болсо да кесибин сүйгөн каарманыбыз азыр 21 000 сом маяна ала баштаган. Президенттин көңүл буруусу өзгөчө жаш мугалимдер үчүн чоң колдоо болду. Айлык маянабыз аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Буга чейин мен 10 000 алсам, азыркы учурда 21 000ден ашык акча алып атам да. Ошол айлыгыбыз аябай эле жакшы көтөрүлдү, ыраазы болдук, кубандык, сүйүндүк. Анан өзүбүздүн кесибибизге болгон дагы сый урматыбыз, ошону менен биргеликте кызыгуубуз, шыктануубуз аябай күчөп, азыркы кезде кубануу менен алып жаткан кезибиз. Ушул эле мектептин биология сабагынын мугалими Нуриза Соорбекова айлык жогорулаганга чейин эле мугалимдер ишине жоопкерчилик менен мамиле кылып келгендигин айтат. Азыр болгону билим берүүнүн жаңы ыкмаларын өздөштүрүү менен балдарга өтүп жаткан сабагын жеткиликтүү түшүндүрүүнү колго алган. Ал эми агартуучулардын эмгеги бааланып, айлык акылардын жогорулагандыгы жана анын үй бүлөсү үчүн сезилерлик болгондугун айтат. Мектепке 2018-жылы келгенде мен лаборант болуп келгем. 5 000 айлык менен. Анан кийин сабак алдым, биология сабагын. Ошо менен алганда колума ушул жыл эле апрель айына чейин 11 000 алып келчим. Апрель айынан баштап буйруса 22 000 алдым. Биз буга чейин деле ушундай жоопкерчилик менен иштеп келгенбиз. Мугалимдер эч убакта мурун жоопкерчилиги жок, азыр жоопкерчиликтүү деп айта албайм. Биз буга чейин эле ошончо эмгекти аткарып келгенбиз. Ошол эле иштерди жасап атабыз. Мектепте 800 окуучу билим алат. Аларга 40 мугалим сабак берет. Азыр окуучулар жайкы каникулга тараган мезгилде да агартуучулар мектепте. Быйылкы жылда акылдуу мектеп аттуу долбооруна өтүшкөндүктөн ал боюнча кеңири түшүнүк алышууда. Ушу менен катар эле мугалимдердин да жоопкерчиликтери күчөтүлүп атат. Мына биз азыр акылдуу мектеп проектисине кирип атабыз. Акылдуу мектеп проектисинде дагы бардыгы инфоком менен биз биргеликте электрондоштуруу менен иш алып барабыз. Биздин мектеп 2019-жылдан 23-жылга чейин Малайзия мамлекети тарабынан келген НАМА проектиси менен иш алып барып атабыз. Татыктуу билим берүү үчүн мектептин материалдык техникалык базасы да чыңдалууда. Бул үчүн ар кандай донорлор менен иш алып барылууда жана натыйжа жаман эмес. Иния Тергешева, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.